Assalamu alaikum, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге 30 адыр тараптагы Учкун айылында сатыла турган даяр болгон шикарный 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көрсөтүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен 30 адыр тараптагы Учкун айылында турам. Бул жакта бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Бул жака кантип келем десеңиздер, Фуркаттагы тыйны билесиздер. Ошол тыйдан сиздер бул жака карап, өзгөндү көздөй бул жака карап келип атканыңыздарда Учкун айылына киресиздер. Учкун айылынын бул жерде светофору турат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал эми сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй болсо, мына ушул оң тараптагы көчөдө жайгашкан. Андыктан сиздер бул жактан түз келесиздер дагы ушул эле светофордон оң тарапка бурулуп, ичкериге түз болжол менен бир 300 метр ичкериге кирип барсаңыздар, канал бар. Ошол каналдын алдына бара бериңиздер. Ошол жактан да сиздерге маалымат беребиз. Ал эми ушул эле жол менен сиздер бул жакка карап түз кете турган болсоңуздар, куршап өзгөн тарапка карап кете аласыздар. Андыктан сиздер ал жака өтпөйсүздөр дагы. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн айткан көчө менен түз ичкериге киргениңиздерде бул жерде канал бар. Каналдан өтүп эле сиздер бул жака карап оң тарапка буруласыздар дагы. Бул жака карап түз кирип келип атканыңыздарда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул эле жолдун сол тарабында көк контейнер турат. Ушуну болжолдоп ушул жерге келесиздер дагы. Ушул контейнердин жанындагы көчөгө кирип, ичкериге түз 200 метр чыгып барсаңыздар, жанагы сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдүн алдына барасыздар. Ал эми ушул эле жол менен сиздер түз кете турган болсоңуздар, мал базарды билесиздер, мал базарга кирип барасыздар. Андыктан сиздер ал жака өтпөйсүздөр дагы. Мына ушул көчө менен ичкериге. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен түз ичкериге бул жака кирип келгениңиздерде, ушул эле жолдун сол тарабында 4 бөлмөдөн турган, даяр болгон, ремонту свежий болгон сатыла турган жер үй жайгашкан экен. Азыр сиздерге ушул сатыла турган жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып беребиз. Жакшылап назар салып туруңуздар. Ушул үйдүн ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум салам. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сатыкка койдуңуздар? Ооба. Жакшы. Бул үй кандай болуп калат ошондой? Эмне менен тургузулган? Бул үй камгыш менен тургузулган. 4 бөлмөдөн турат экен, а? Ооба. Узун туурасы канча болуп калат? Узун туурасы 12ге 9,5. 12ге 9,5. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, 4 бөлмөдөн турат экен. Узун туурасы канча дедиңиз? 9га 12,5. 9га 12,5 экен. Үйдүн бүткөнүнө бул жакта үйдүн ээси айтып атат, 1 жыл болду дейт, эч ким жашай элек. Жап-жаңы болгон свежий ремонт менен мына ушул үй сиздерди күтүп атат экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, сырты жидкий травертин болгон экен, суу түчөлөрү бүт бардыгы орнотулган, даяр экен. Ал эми бул үйдүн крышасы болсо шипыр менен жабылган. Жери канча соток ака? Жери 6 соток. Жери 6 соток экен, а? Кандай условиялар бар? Эмне бар, эмне жок? Таза суу грант киргизилген, свет бар, суу свет бар. Жакшы. Анда эмесе алгач сиздерге мына ушул 4 бөлмөлүү жер үйдү көргөзүп берейли. Андан чыгып сыртты көргөзүп беребиз. Жүрүңүздөр. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, тепкичи куюлган экен. Эшик терезелерин көрүп атасыздар, пластик. Кирип бара беребиз. Бул жака киргенде эле коридор болуп калат экен, а? Ооба. Жакшы. Асты ДСП экен, а? Ооба. ОСБ дегеним. Бул жак асты ОСБ экен. Ал эми дубалдарын көрүп атасыздар, жакшы моюшка бой. Бул жакта автоматы дагы бар экен, потологу натяжной потолок. Бул жактан крыша да чыгып кетсе болот экен. Жакшы. Оң тараптан баштай берели анда эмесе. Бул жак болсо менимче бир детский комната деп койсок болот. Асты ОСБ. Бул жак болсо моющий жакшы бой, терезелери пластик. Ал эми потологу болсо, негизи эле бул үйдүн бүт бардык потолоктору натяжной потолок экен. Жакшы. Ал эми эшик терезелерин көрүп атасыздар. Бул жакта эшиктери бүт бардыгы окшош эшикте. Жакшы дизайндагы ак түстөгү эшиктер коюлган экен. Ал эми бул жак менимче бир конок бөлмөсү болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт бардыгы бар экен, даяр. Мындайча айтканда келип эле жашай берсеңиздер болот экен. Айнек терезелерин да айтып кетейли. Бул жакта айнек терезелери пластик экен, ачып эки жакты карап, эшик эликтериңиздерди карап текшерип турсаңыздар болот. Жакшы.
Бул жак ванна болуп калат экен да? Ооба, ванна. Жакшы. Пластик эшиги коюлган. Мына ардактуу замандаштар, бул үйдү сатып отурган болсоңуздар, мына ушул бөлмөнү ванна, ажаткана кылып алсаңыздар болот. Форчикалары бүт бардыгы даяр экен. Суу түтүкчөлөрү дагы бүт бардыгы даярдалган. Кирип эле ушул жака ваннаны коюп, унитазды коюп, условия кылып алсаңыздар болот экен. Жакшы. Анда эмесе бул 3-чү бөлмө болуп калат экен. Бул жактагы бир уктоочу бөлмө болуп калат экен. Ата-энелердин уктоочусу бөлмөсү. Бул жакта эшик терезелерин көрүп атасыздар, пластик экен. Ушул жактан чыгып эки жакты карай берсеңиздер болот. Мына ардактуу замандаштар, биз сиздерге азыр ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жакта духовкасы дагы бар экен. Жылуу жатат экенсиздер. Ал эми бул жакта болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, печкасы бар экен. Бул жакта эми кухня деп да атап койсок болот экен. Ушул жакта тамагыңыздарды кылып, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Асты бүт бардык, бул жер үйдүн асты USB экен. Дубалдары болсо жакшы моющий обой, терезелери пластик. Бул жакта тамагыңыздарды кылып, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Печкасы даяр. Наркы бетинде, наркы комнатада болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, духовкасы бар экен. Атайын бул жактарды кафель кылган экен. Арчып, жууп тазалаган оңой болсун деп. Жакшы. Бул 4 бөлмөлүү жер үйдүн жалпы аянты канча болуп калат экен? Жалпы аянты 110 метр квадрат. 110 квадрат метр экен, Ооба. Жакшы. Бул жакта свет барбы? Свет жандырыңчы. Свет. Свет улан элек. Жакшы. 110 квадрат метр экен, 4 бөлмөлүү жер үйдүн жалпы аянты. Узун турасын айттык. Бүт бардык маалыматтарды берип атабыз. Бул жакта эми мектеп, бала бакча проблемасы кандай болуп калат экен? Мектеп, бала бакча проблемасы деле жок, жакын жерде эле. Болжол менен канча? Болжол менен 400-500 метрдей эле. Пешком. Пешком. Жакшы. Суунун напорун да көргөзүп коелу сиздерге. Бул жакта суу светтен такыр кыйналбайт экенсиздер. Мына ардактуу замандаштар. Дагы бир маалымат бере кетели. Бул жакта Учкун айылында бул жер жаңы конуш деп атап коюшат экен. Бул жакта местныйлар жок. Бардыгы ар тараптан көчүп келген адамдар жашайт экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Адамдар өтө көп экен, население көп, жыш жайгашкан. Ал эми чек араларын түшүндүрүп кете турган болсок, ардактуу замандаштар, бул жакта малкананы көрүп атасыздар. Мына ушул малкананын сол тарабы мына сиздердин жериңиздер болуп калат. Ал эми ушул эле малкананын бул жагы кошунаңыздар болуп калат. Мына ушул ажаткана дагы сиздерге карайт. Жакшы. Негизи үйдүн көрүнүшү жакшы экен. Жаңы эле ремонт болгон экен. Свежий. Эч ким жашай элек экен. Ал эми бул жактан болгондо сиздин үйүңүз менен бул үйдүн ортосунда 2 метр аралык бар экен. Жакшы. Жери тегиз экен, Ооба, жери тегиз. Документ кимдин атында? Документтер өзүм атымда. Проблема жок, Проблема жок. Жакшы. Үйдүн артында болсо, ардактуу замандаштар, 2 метр аралык бар экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Жери канча сотук дедиңиз? Жери 6 сотук. Эми баасын айтың ака, баасын канча деп атасыз? Баасын 4 миллион 200 миң сом деп атабыз. 4 миллион 200 миң сом. Ооба. Сразу эле сомго айтасыз. Сразу эле сомго. Обмен жолдору барбы? Обмен жолдору жок. Только наличка. Только наличка. Баягында ипотека дейби, ошондой кылып через банк төлөсө деле болот. Бөлүп төлөө жолдору бар. Ооба. Жакшы. Өтө сонун кызмат бар экен. Дагы кандай маалымат берели ака? Ошо үй свежий ремонт. 4 миллион 200 миң сом, Ооба, кеми бар. Жакшы. Болуптур ака, онда ийгилик. Болуптур, силердин да ишиңерге ийгилик. Рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге Учкун айылынын жаңы конушунда сатыла турган даяр болгон 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө сонун жасалган экен, свежий ремонт. Буюрса биринчи ээси сиз болот экенсиздер, эч ким жашай элек экен. Бул жакта өзүнүн көчөсүн дагы көрүп атасыздар, көчөсү кең эле сонун экен.
шербент төгүлгөн, бүт бардыгы жакшы. Бул жакта абасы дагы таза, тынч, өтө сонун. Андыктан кимиңиздерге ушул сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй жаккан болсо, мен бул жака ушул үйдүн ээси номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жерге келип, көрүп кетип, толук маалымат алсаңыздар болот. Баасын айтты, түшүрүп берем дейт, бөлүп төлөө жолдору дагы бар дейт. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. Сиз ойлоңуча бул үйдү башка бирөө алып коюшу мүмкүн. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.